Саламатсыңар балдар. Бүгүн кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү сабакта биз атоочтон атооч жасоочу мүчөлөр деген теманы өтөбүз. Сабагыбызга максат коюп алалы. Балдар, силер бүгүн атоочтон атооч жасоочу мүчөлөр жөнүндө түшүнүк аласыңар. Атоочтон атооч жасоочу мүчөлөрдүн түрлөрүн билесиңер. Сөздөрдү талдап көнүгөсүңөр, кандай жасалгандыгын анализдейсиңер. Мүчөлөрдү бири-биринен айырмалайсыңар. Мүчөлөрдү туура бөлүштүрүүдө өзүңөргө ишенүүчүлүгүңөр артат. Эми балдар, биз мурунку сабакта өтүлгөндөрдү кайталап алалы. Кыргыз тилиндеги сөздөр кандай жолдор менен жасалат? Кана балдар, ойлонуп жооп бергилечи. Кыргыз тилиндеги сөздөр эки жол менен жасалат: морфологиялык жол жана синтаксистик жол. Морфологиялык жол менен сөздөр кантип жасалат? Морфологиялык жол менен сөздөр сөз жасоочу мүчөлөрдүн уланышы менен жасалат. Мисалы, китеп деген оңгу сөзгө кана деген сөз жасоочу мүчө жана чы деген сөз жасоочу мүчө уласак, жаңы сөз пайда болду. Муну морфологиялык жол менен жасалган сөздөр дейбиз. Синтаксистик жол менен кантип жасалат? Синтаксистик жол менен эки же андан ашык сөздөрдүн айкашуусу аркылуу жасалган сөздөрдү синтаксистик жол менен жасалган дейбиз. Мисалы, темир жол эки сөздүн айкашуусу менен жасалды. Анда эмесе балдар, жаңы темага өтөлү. Жаңы теманы мисалдар менен түшүнөлү. Жумуш — бул зататооч, атооч сөз. Силер балдар мурдатан эмне билесиңер? Атооч сөзгө кайсы сөз түркүмдөрү кирет? Ага зататооч, сынатооч, санатооч, ататооч сөздөр атооч сөздөр деп аталат. Демек, бул атооч сөзгө биз сөз жасоочу мүчө улайбыз. Сөз жасоочу чы мүчөсүн уласак, жаңы сөз пайда болду. Жумуш эмне? Жумушчу ким? Атоочтон атооч жасалды. Мына ушундай эле дары атооч сөзгө сөз жасоочу кер мүчөсүн уласак, дарыгер ким? Бул атооч сөз болду. Коом эмне? Атооч сөз. Ага сөз жасоочу чылык мүчөсүн уласак, коомчулук эмне? Зататооч, атооч сөздөн. Сыр эмне? Зататооч, атооч сөздөн. Лаш сөз жасоочу мүчөсүн уласак, сырдаш. Ким? Зататооч, атооч сөздөн. Адеп эмне? Зататооч, атооч сөздөн. Ага сөз жасоочу сыз мүчөсүн уласак, адепсиз кандай? Сынатооч, атооч сөздөн. Дос атооч сөз. Ага сөз жасоочу лык мүчөсүн уласак, достук, атооч сөз. Мал эмне? Атооч сөз. Ага луу деген сөз жасоочу мүчө уласак, малдуу кандай? Атооч сөз. Суу эмне? Атооч сөз. Ага дай сөз жасоочу мүчөсүн уласак, суудай, атооч сөз пайда болду. Жаан эмне? Атооч сөз. Ага чыл сөз жасоочу мүчөсүн уласак, жаанчыл кандай? Сынатооч сөз, атооч сөз пайда болду. Ат эмне? Атооч сөз. Чан сөз жасоочу мүчөсүн уласак, атчан ким? Же болбосо кандай? Бул атооч сөз болду. Мындан сырткары балдар, дан, дагы, кор, кеч, ман, кана, стан, көй, поз мүчөлөрү дагы атоочтон атооч жасоочу мүчөлөргө кирет. Демек балдар, атооч сөздөрдөн атооч сөздөрү жасаган мүчөлөр атоочтон атооч жасоочу мүчөлөр деп аталат. Эми балдар, тапшырмалар менен иштеп көрөлү. Биринчи тапшырма: окуп чыгып, атоочтон атооч жасоочу мүчөлөрдү тапкыла.
Эмне үчүн сөздөрдүн мүчөлөрү аркылуу жасалышын морфологиялык жол деп айтабыз. Атоочтон атооч жасоочу мүчөлөрдүн баштапкы формасын атагыла. Сөздүн маанисин кандай мүчөлөр өзгөртөт деген суроолорду жооп берип, аныктап чыгалы. Биринчи сүйлөм: акылдуу алдыга сүрөйт, акмак артка сүйрөйт. Бул жерден биз атоочтон атооч жасоочу мүчөлөр тапкыла дептир. Биз сөз жасоочу мүчө уланган сөздү таап алалы. Акылдуу. Демек, бул жерде акыл уңгусу, ду мүчөсү, баштапкы мүчөсү луу деп азыр айтып кеткенбиз. Бул сөз жасоочу мүчө экен. Демек, акыл эмне зат атооч, акылдуу кандайсын атооч. Атоочтон атооч жасалды. Андан кийин бул сүйлөмдө бир эле сөз жасоочу мүчө уланган сөз бар экен. Экинчи сүйлөмгө өтөлү. Ары жок күлкүчү, санаасы жок уйкучу. Бул жерде күлкүчү деген сөз бар экен. Күлкү уңгусу, чу баштапкы мүчөсү чу, бул сөз жасоочу мүчө. Күлкү эмне зат атооч, атооч сөздөн. Чу мүчөсүн уласа күлкүчү ким, бул атооч сөздөн болду. Демек, бул атоочтон атооч жасоочу мүчө болот экен. Уйкучу. Уйку уңгусу, чу сөз жасоочу мүчө. Атоочтон атооч жасалды. Үчүнчү сүйлөмгө өтөлү. Араңардан кымбаттуу балдар, илимпоздор да, өнөрпоздор да чыгат. Бул жерде кымбат деген сөз бар экен. Уңгусу кымбат, мүчөсү луу. Бул дагы атоочтон атооч жасалды. Андан кийин илимпоздор. Уңгусу илим, мүчөсү поз, анан доор деген мүчө. Илим атооч сөз, поз деген сөз жасоочу мүчө уланды. Атоочтон атооч жасалды. Доор лар мүчөсүнөн уланган көптүк мүчө. Андан кийин өнөр уңгусу, поз сөз жасоочу мүчө, лар көптүк мүчө. Бул жерде дагы атоочтон атооч жасоочу мүчө бар экен. Эмне үчүн сөздөрдүн мүчөлөрү аркылуу жасалышын морфологиялык жол деп айтабыз. Анткени сөзгө сөз жасоочу мүчө улануу менен жаңы сөз пайда болот. Атоочтон атооч жасоочу мүчөлөрдүн баштапкы формасын атагыла дейт. Бул жерден биз көрсөтүп кеттик, балдар. Луу мүчөсү, чу мүчөсү, бул жерде да луу мүчөсү, поз мүчөлөрү экен. Сөздүн маанисин кандай мүчөлөр өзгөртөт? Сөздүн маанисин албетте сөз жасоочу мүчөлөр өзгөртөт. Андан арылайлы. Экинчи тапшырма. Балдар, эмисилер бул жердеги бакта алмалар турат. Ушул алмаларда жазылган сөздөрдү карап, ушул алмаларды өзүнүн алма салуучу идишине салышыңар керек. Мен буга убакыт берем. Ар бир алманын салынуучу идишинде сөз жасоочу мүчөлөр турат. Ал эми алмалардын өзүндө уңгу сөздөр турат. Силер ушул уңгу сөздөгү сөздөрдү сөз жасоочу мүчөлөрдү улоо менен жаңы сөз жасашыңар керек. Мен силерге убакыт берем азыр. Анда эмесе балдар, убакыт кетти. Ойлонгула 15 секунд. Балдар, ойлонуп, ордуларына койдуңар окшойт деп ойлойм. Анда тууралап чыгалы. Бала, балалуу. Ата деген сөзгө лаш мүчөсүн улайт экенбиз. Аталаш. Күзөт, чу мүчөсүн уладык. Күзөтчү. Кийим деген сөзгө чан сөз жасоочу мүчөсүн уласак, кийимчен. Айла деген сөзгө кер сөз жасоочу мүчөсүн уласак, айлакер болду.
Балдар, силер дагы ушундай таптыңар болуш керек. Азаматсыңар. Эми үйгө тапшырма. Китептеги 179 көнүгүүнү карап, төмөнкү сөздөргө атоочтон атооч жасоочу мүчөлөрдү улап көчүрүп жазгыла. Ал сөздөр тоо, сөз, алтын, иш, суу, саз, муз, дос. Балдар, мен силерден тапшырманы күтөм. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.